Инсульт эми бул заболевание головного мозга деп коет, сосудтар менен байланышкан. Инсульттун 3 түрү бар. Геморрагический деп жана кан тамырлар жарылып кеткенде, ишемический деп жана кан тамырлар тромб менен тосулуп калганда, анан смешанный болот. Анда геморрагический да, ишемический да экөө тең болот. Себептери гипертонический болезньдерде, атеросклероз мозговых сосудов, травмадан болушу ыктымал. Анан көбүнчө ошол жана возрасттагы адамдарда холестерин көп болуп, тромботический болезньдерде көп болгондо байланыштуу ошо эгерде мозговой сосудтарда пайда болсо, анан ишемический инсульт же геморрагический болот. Эми жаштардын арасында өтө көп эмес, бирок кездешет. Жаштарда мында инсульттун пайда болушунда жана стресс, нервный стресстер дагы группа рискага кирет. Анан кийин азыр жаштардын баары эле социалдык жактан баягы Совет Союзунда да баарысы жумуш менен обеспечить этилген эмес. Көбүнчөсү ошо ар кандай жумуштарды иштеп, жашоодо да кээде кыйынчылыктар болот, стресстер болот. Ошондо дагы пайда болушу ыктымал да. Спазм сосудов деп коет. Ошо инсультту алдын алып, эрте дарылоого жардам берсин деп атайын Минздравтан моундай тест иштелип чыккан. Мына биринчи ушул кыздар менен ушул тест боюнча жумуш алып барабыз. Мына сокку деп коет. Мындай чечкилегенде сысы сүйлөө. Адам биринчи сүйлөй албай калат, так сүйлөй албай калат. Экинчиси ооз, жана бир жактын оозу кыйшаят, бети кыйшаят, оозу кыйшаят. Анан көрүүсү бузулат, кыймыл, колдорун көтөрө албайт, буттарын кыймылдата албай калышат. Анан ошондой тиги белгилер пайда болсо, 4-5 сааттын ичинде биз медициналык жардам көргөзүп калышыбыз керек да. Биздин эмебиз, мөөнөтүбүз 4-5 саат. Үйдөн медициналык толук кандуу жардам эч ким бере албайт. Эми мунун причинасы өзү деле айтып турбайбы? Кан тамыры жарылып кетсе кандай кылат алар? Же болбосо тосулуп калса, колдон келишинче булар дагы скорый помощьту күтүп отура бербей, батыраак эмеге, больницага доставка жасаш керек. Тиги кан тамыры жарылып кеткен убакта кыймылдатканда ого бетер кан көбүрөөк кетип калат да, мээге сиңип калат да. Анан эми баары кыймылдатпаш керек, ооруканага эртерээк алып келгенге аракет кылыш керек да. Көбүнчө диетаны сакташ керек, күчтүү тамактарды, көбүнчө жер жемиштерди жеп, жеңил тамактарды жеш керек, тузду да азыраак пайдаланыш керек, алкоголь вообще болбойт. Оор жумуштарды жасабаш керек. Анан буларда көбүнчө кошумча оорулар болот да, жүрөк оорулар, давлениялар, ошолорду доктурга бат-бат көрүнүп, врачтын берген режимин сакташ керек да. Микроинсульт деген мээ азыраак жабыркайт. Ал эми обширный деп коет, анда көбүрөөк оор акыбалда болот. Былтыр биз годовой отчетто 60 деп годовой отчетто бергенбиз, анын ичинен 11 жаңы кармады депчи. Анан быйылкы жылга алганда, быйылкы жылга 17 болуптур, значит, рост берип атат 6. Алдын алуу жанагы инсультту чакырган оорулардын алдын алыш керек. Мисалы үчүн 40-50 жаштан өткөндөн кийин жана канды суйулткан дарыларды иштеп биз беребиз, ошону такай ичиш керек. Давленияны бир калыпта кармаш керек. Жер жемишти көбүрөөк жеш керек. Анан кыймыл аракет